Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү куудул сатирик Рахман Разыков дүйнө салды. Жакындарынын билдиришинче, ал коронавируска чалдыгып, 10 күндөн бери Жубай-Өкө Ош шаарындагы ооруканалардын биринде дарыланып жаткан. Бүгүн таңга жуук кабалы начарлап, үзүлүп кете берген. Жумурай журтка таанымал куудулду жоктоп, бүтөлкө кайгырып турган чагы. Мен мурда күнү кечинде сүйлөшкөм. Бүгүн эртең менен ушундай кабар барды. Эртең менен келдим. Биздин ушул эмне деп айтышка дагы азыр сөз таба албай турам. Негизи биздин ушундай таланттуу инсандардын ушул жашоодон өтүшү, негизи эле жакшы адамдын жашоодон өтүшү улуу киши болуп ар бир адамдын жүрөгү менен өтөт экен. Рахман Разыков кыргыз маданиятына өчпөсүз калтырды. Куудул чыгармачылыкка студент кезинен аралашып, алгач Таң жылдызы деген топту негиздеген, кийин Бешилик, Беш кемпир, Беш тапан сыяктуу топторду түзүп, миңдеген таланттардын сахнага чыгып таанылышына себепчи болгон. Анын ар бир айдын 6-сы Аралаштын Азил күлкү тамашасы долбоору көпчүлүктүн колдоосуна татыган. Ошондой эле ал куудулдардын сатираларын жазып, тасмаларда дагы роль жараткан. Өмүрүн чыгармачылыкка арнаган куудулдун саналаштары эскеришти. Рахман жөнөкөй адам эмес. Бул деген сатира юморунда балдарды кантип тартыштын жолдорун, биздин мамлекеттик структура билбей аткан нерселерди, маданият министрлиги билбей аткан, жасай албай аткан нерсени жасаган адам да. Агайым, устатым, ушул кыргыз сатирасында өзүнүн чоң орду бар. Мен атам десем дагы болот. Атамдай тарбия берип, атамдай кылып, жакшы сөздөрүн айтып, 20 жыл артынан эстип, шакирт кылып алып жүрдү. Бизде ушундай нерсе бар экен, адамдын көз өтмөйүн, анын жакшы жагын эч айтпайт экенбиз. Куудул сатирадан сырткары бир топ поэзиялык кырлардын автору, бир нече китептери да жарык көргөн. Разыков чыгармачылыктан тышкары саясий көз карашында активдүү билдирип турган. Ал катышкан ар бир айдын 6-сы, ортодо турса 3 бахан, оңолмок элек биз качан сыяктуу концерттерде бийликтеги адамдар тамашага салынып сындалчу. Куудулдун жакын санаалашы кыргыз эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова анын патриоттуулугу, кыргыз сатирасына кошкон салымы чоң экенин белгиледи. Курч саясий материалдарды баягы куудулдук баягы сатира түрүндө ар дайым берип турчу. Эл ошону жакшы көрчү. Элдин жүрөгүндөгү, элдин сезиминде жаткан капачылыктарды, таарыныштарды, ызалыктардын баарын ал сахнага алып чыгып, элге сунуштап турчу да. Бүт сатиралардын калп айтпасам 70% Рахман жазчу да. Анан ушундай залкар адам кетип калды да. Эмне болуп түшүнбөй деле калам, кече сүйлөшкөм, жакшымын деген, анан бүгүн эртең менен каза болуп калып аткан. Албетте чоң сокку болуп калды. Куудул Рахман Разыков 66 жашта эле. Ал Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Сабай айылында туулган. Артында 3 уул 3 кызы калды. Ал бир канча жолу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Соңку парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен шайлоого барган. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.